ушул мукамин сизге тааныш болуп жатса керек. Бул ырдын аткаруучусу обончу Ырыспай Абдыкадыров көзү тирүү болгондо быйыл 80 жашка толмок. Анын жаркын элесине арналып студенттер арасында кароосуна өткөрүлүп жатат. Ага музыкалык билими бар бардык өнөр ишкооздору катышууда. Анда ошол кеченин урунтуу учурларын сиздерге тартуулайбыз. Бүгүн Таштан Эрматов атындагы музыкалык окуу жайда обончу аткаруучу Ырыспай Абдыкадыровдун ырлары жаңырды. Тагыраагы студенттер арасында кароосуна өткөрүлдү десек болот. Жалпысына бул конкурска өзүн сыноо үчүн 25 жаш талант катышкан. Алардын 15и финалга чыгып күч сынашты. Эркай Бактыбек кызы Бишкектеги музыкалык окуу жайлардын биринде окуйт. Ал дагы таланттуу студенттер менен биргеликте аталган конкурска катышып жатат. Ал бул сынакка кайсы бир себептер менен аз гана убакыт даярданганын айтып, эми аткаруу кандай болор экен деп толкунданып жатканын жашырган жок. Быйыл Ырыспай Абдыкадыровдун өмүр чыгармачылыгынын 80-жылдыгына карата ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Анын ичинде биздин окуу жайда дагы атайын конкурс жарыяланган, ырдын пири Ырыспай аттуу. Ошол конкурска биз даярданып, бүгүн өнөрлөрүбүздү тартуулайбыз. Аябай толкунданып атабыз. Жеке мен эмес, бардык конкурсанттын бардыгы. Таланттуу кыз Эркай Бактыбек кызы Сооронбай Жусуевдин сөзүнө таандык сагынуу деген чыгарманы аткарууну чечкен. Анткени Ырыспай Абдыкадыровдун аткаруусундагы бул ыр кезинде калың элдин жүрөк түкпүрүнөн орун алган. Сахнага чыккан ар бир катышуучунун өзүнүн өзгөчөлүктөрү байкалып жатты. Биринен бири өткөн таланттардын даярдыгы мыкты экени, кийген костюм, аткарган ыр, эл алдында өзүн алып жүрүүсү көрүүчүлөрдүн алкышына арзыды. Бүгүн конкурс мага аябай жакты, жакшы болду. Эми бул ырдап аткан жаштар мисалы үчүн жакшы таланттуу экен да, таланттуу жаштарыбыз көп экен, баягы билинбеген эл арасында. Азыр мен ушакка келип ошону көрүп, аябай жакшы эме алып атам да. Сынактын жеңүүчүлөрү үчүн атайын кызыктыруучу сыйлыктар да каралган. Ошол жерде отурган калыстар тобу ар бир катышуучунун аткаруусуна көз салып, өз бааларын берип жатты. Жаш таланттар арасында Залкар обончу Ырыспай Абдыкадыровдун ырларын ийине жеткире аткаргандар да болду. Шык берет, таасир берет. Анан Ырыспайдын ырларын баарын берде бир хор менен алып чыгатышат. Хор менен алып чыгаткан буга чейин деле алып чыгатышат баары. Бул салтанат Бишкекте эмес, жерлерде да өткөрүлүп жатат. Иш-чаранын негизги максаты өсүп келе жаткан таланттуу улан кыздарга дем күч берүү. Ошол эле учурда унутта калып бараткан эски ырларды жандантуу болуп саналат. Менин бир эле максатым болду, бул Ырыспай Абдыкадыровдун ырларын биздин студенттер да ырдасын, биздин жамаат да окусун, кийинки муундагылардан ырдасын деген ниет. Экинчиси, биздин студенттерге кичине бир стимул жаратуу. Айта кетсек, бул иш-чаранын башында ушул окуу жайдын жетекчиси Түмөнбай Колдошов турат. Анын директор болуп келгенине 6 айдын жүзү гана болду. Массалык маалымат каражаттарына чыккан маалыматтарга таянсак, ал келгени окуу жайдын абалы жакшырып, студенттерге болгон колдоо ар тараптуу болуп жатканы айтылат. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.